Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттарда жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Төлгөсү төп келген Света Тойгонбаева 2 мартта митинг жана саясий кырдаал тууралуу айтты. Аскар Акаев менен Бекболот Талгарбековдун сүйлөшкөндөрү ачыкка чыкты. Спикер Дастан Жумабеков менен депутат Абдувахап Нурбаевдин кайым айтышы. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. 27 февралда белгилүү актер Джеки Чан коронавирус жуктуруп алган деген шек менен карантинге алынган деген маалыматтар интернетке тарап, бир катар басылмалар жазып чыгышкан. Актер өзү тууралуу тарап жаткан маалыматтарга жооп берди. Ал расмий билдирүүсүн Инстаграмда баракчасына жазып чыкты. Камкор болгондуңуздарга рахмат. Мен аман эсенмин, ден соолугум дагы жакшы. Сураныч, кабатыр болбогула. Мен карантинде эмесмин, башкалардын дагы ден соолугу жакшы деп үмүт кылам деп айтылат билдирүүдө. Садыр Жапаровду колдоо митингге 2 мартта саат 13:00 Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтында өтөт. Бул тууралуу Супер КЖ порталына экс-депутат Каныбек Осмоналиев билдирди. Буга чейин социалдык тармактын колдонуучусу өзүнүн жеке баракчасына Чүй облусунун Ала Мүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Ала Мүдүн, Кой Таш жана Чүй облусунун тургундарын массалык түрдө райондук ички иштер бөлүмүнө алып келип, 2 март күнү боло турган митингге чыкпагыла деп суранып жатканын жазып чыккан. Эртеден бери бул тууралуу биздин тарапташтар чалып айтып жатышат. Мен 2 мартта митингдин модератору болом, ошон үчүн мага чалып жатышат. Аларга бул конституциялык норма экенин айтып жатам. Тынчтык митингин өткөрүүгө толук укугубуз бар. Бул жерде биздин өлкөнүн саясий лидерлеринин эч кандай тиешеси жок. Бул укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, жергиликтүү бийликтин чиновниктеринин аракети. Жакшы көрүнүп калалы деп жагынып жатышканын түшүнүп жатам. 2 мартта Садыр Жапаровго ырайым кылуу өтүнүчү менен тынч митинг өткөрөлү деп жатабыз. Митинг 1-2 саатка эле уланат, дейт Осмоналиев. 28 февралда Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус коркунучунан улам жума намазга катышкан адамдардын санын азайтууга чакырган. Буга байланыштуу мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Максат Ажы Токтомушев жума намазга келбегиле деп эч кимге тыюу сала албай турганын ЖМКлардын бирине берген маегинде айтты. Так кесе айтам, бул туура эмес жана таптакыр мүмкүн болбой турган нерсе. Жума намаз күнү бул мусулмандардын аябай күткөн күнү. Ал күнү жумага келбе деп эч кимге тыюу салып же өтүнүч кыла албайбыз. Жума намаз үйдө мечиттерде жаамат менен окулуучу намаз. Жөнөкөй күндөрү мечиттерге анчалык эл чогулбайт. Алладан корккон мусулман эркектер бул күнү мечиттерге келүүнү күтүшөт, кубанышат. Ага барба дегенге шарият жол бербейт деп билдирген Максат Ажы Токтомушев. Абактан чыккан саясатчы Өмүрбек Текебаев өткөн жумада Ата Мекен партиясынын кезектеги съездин өткөрдү. Анда партиясынын келечек максаттары тууралуу кеңири божураптыр. Аны менен бирге бүгүнкү бийликке, анан өкмөткө болушунча кашынып, коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин президенттик ишмердүүлүгүнө суктанып олтурганын жашырбай айтты. Текебаев бул сөз менен өлкө президентине сөйкөнүптүр. Я айланайын, Өзбекстанда президенттик башкаруу болсо, бизде парламенттик башкаруу болсо, аны кантип салыштырууга болот? Же буга Өмүрбек Текебаевдин акылы жетпейби? Ошол системаны өзү түзбөдү беле. Анан элдин башын айланта береби Черкешевич? Кайрадан саясатка келүүнүн жолун издебей, Крит кеткенден кийин жөн жатпайбы жарыктык? Булак Мантыш. 2020 жылдын 1 мартынан тарта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынан ID карта менен өтүүгө убактылуу тыюу салынат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Бул чара республиканын жарандарынын коопсуздугун сактоо жана өлкө чек арасынан өткөрүүнүн учурдагы абалын көзөмөлдөөнү күчөтүү максатында киргизилүүдө. Буга чейин мамлекеттик чек арадан эпидемиологиялык кырдаал начар болгон өлкөлөрдөн Москвага келгенин жашырып, ID карта менен өтүүгө аракет жасаган кыргызстандыктар аныкталды. Алардын бардыгы карантин алынды. Республикалык штабтын мүчөлөрү кыргызстандыктарга эл көп чогулган жерлерден оолак болууну сунуш кылат жана өздүк гигиенаны сактоонун зарылдыгын эскертет. Ошондой эле республикалык штаб жарандарды ар кандай сөздөргө эмес, тармактык мамлекеттик органдардын расмий билдирүүлөрүнө гана ишенүүгө чакырат. Коомчулукту дүрбөлөңгө салып жалган маалыматтарды социалдык түйүндөр жана мессенджерлер аркылуу тараткандарга катаал чаралар көрүлөт. Булак Назар Ньюс КЖ.
Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев элдик парламенттин лидери Бекболот Алгарбековду 65 жашы менен куттуктады. Бул тууралуу Вести KG сайты жазып чыкты. Бир аз күн мурда Акаевдин жардамчыларынын бири келген деди Алгарбеков. Ал мага кат жана Александр II жана Гейдар Алиев жөнүндө китептерди жибериптир. Акаев жазган катында Алгарбеков өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошууга толук мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилеп, муну ал жакында эле жарыялаган программасында ырастарын айткан. Эгерде өлкө жетекчилиги бул программаны колдосо, анда Кыргызстан гүлдөп өсүп, жарандардын жашоосу оңолмок. Жараткан сага ден соолук жана күч берсин. Сен бүгүн элиңе керексиң. Дагы бир жолу чын жүрөктөн туулган күнүң менен куттуктайм деп жазган Акаев. Аскар Акаев менен Бекболот Алгарбеков 30 жылдан ашык убакыттан бери тааныш экени айтылат. Булак Назарыңыз KG. Жогорку кеңеште 27 февралда коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамды талкуулоо учурунда депутат Абдывахап Нурбаев менен спикер Дастан Жумабеков каймайтыша кетишти. Абдывахап Нурбаев: Дастанбек Артисбекович, ушул мыйзамдын конституциялык түзүлүшү боюнча комитетте карап койсо эмнеге тоскоолдук кылат эле? Дастан Жумабеков: эч кандай тоскоолдук кылбайт, мыйзамдардын баары эле тийиштүү комитеттерде каралып жатат. Анда сиз бардык эле мыйзамдар өтүп жатканда туруп эле айта бербейсизби? Бул мыйзамды тиги комитетте карап койсо эмне болот деп эле. Абдывахап Нурбаев: мен баарын айтпайм, ушул мыйзамды гана айтып жатам. Дастан Жумабеков: бул мыйзам деле башка бардык мыйзамдарда эле регламент боюнча кетип жатат. Абдывахап Нурбаев: сиз регламентти бузуп жатасыз. Дастан Жумабеков: далилдеп бериңиз. Абдывахап Нурбаев: бул мыйзам 2016 жылы Чыныбай Акунович спикер кезинде каралган. Дастан Жумабеков: эми кайсы убакта каралган ал өзүнчө маселе. Ал кандай каралган, кандай болгон, ал башка маселе. Ал эми бүгүн биз мыйзамдын алкагында гана иш жасап жатабыз. Абдывахап Нурбаев: ал эми сиздин оюңуз. Дастан Жумабеков: сиз менин оюмду сурадыңыз эле, мен айттым. Абдывахап Нурбаев: ооба, бирок туура эмес болуп жатат да. Дастан Жумабеков: ал сиздин оюңуз. Абдывахап Нурбаев: мен өз пикиримде калам, сиз өз пикириңизде калыңыз. Бирок бул баары бир келечекте чыгат. Эсиңиздерге сала кетсек, жогорку кеңеште коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүнүн ачык айкындуулугун камсыз кылуу максатында иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, анын концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү. Демилгечилер депутаттар тобу. Депутат Бактыбек Райымкулов коммерциялык эмес уюмдарды өздөрүнүн киреше чыгышлары боюнча салык кызматы менен статистика комитетине отчет берип турууга, ал эми өз кызматчылары алардын эмгек акылары туурасында маалымат берип турууга милдеттендирүү демилгесин сунуштоду. Ал үчүн коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Коммерциялык эмес уюмдар ишин кайтарымсыз негизде берилген гранттык, бюджеттик, дагы башка акчалай каражаттардын эсебинен жүргүзгөндүктөн алардын иши ачык айкын болушу шарт. Ал аркылуу кандай иштерди жүргүзүп, кандай жыйынтыктарга жаратып жатканын көрүүгө болот. Жыл сайын каржылык отчет берүү тартиби калктын коммерциялык эмес уюмдарга болгон ишенимин жогорулатат, алардын ачык айкындуулугун камсыз кылат, деди демилгечи. Андан тышкары депутат Эгемен Кыргызстан ачык айкындуулук жолун тандап алганын, ачык өкмөт эл аралык уюмунун мүчөсү экенин баса белгиледи. Өлкөдө ачык маалымат саясатын ишке ашырылууда. Ал калкыбыздын маалыматка жетимдүүлүгүн камсыз кылат. Аны ишке ашыруу жүрүмүнө коммерциялык эмес уюмдардын өздөрү да катышып жатат, деп кошумчалады Бактыбек Райымкулов. Депутаттар Карамат Орозова, Дастан Бекешев, Абдывахап Нурбаев бул мыйзам долбоору социалдык саясат боюнча комитетте эмес, конституциялык мыйзамдар боюнча комитетте каралышы керек болчу деген пикирин билдиришти. Төрага Дастанбек Жумабеков бул маселе буга чейин юристтер менен такталганын, ошондон улам тийиштүү комитеттин кароосуна жөнөтүлгөнүн белгиледи. Эске салсак, Россия, Беларусь, Казакстан, Армения, Тажикстан, Түркмөнстан, Азербайжан сындуу бир катар өлкөлөрдө коммерциялык эмес уюмдар гранттык каражаттардын чыгымдалышы жөнүндө отчет беришет. Мындай талап айрым Европа өлкөлөрүндө да бар. Коммерциялык уюмдардан айырмаланып, коммерциялык эмес уюмдар саясий, социалдык, диний, илимий, кайрымдуулук максаттарды көздөйт. Булак Кыргыз Today KG. Свет айым азыр коомчулукта 2 март күнү чоң митинг болот экен деген маалыматтар болуп жатат. 2 март күнү тынч эле болобу, сиздин төрөгөңүздү көп адамдар күтүп жатат. Март-апрель Кыргызстан үчүн опурталдуу болуп турат. Жаратылыш кырсыктарын көрсөтүп, тартыштык картасы да түшүүдө. 2 март күнү эл чыгат. Бул жерде нааразы болгон топторду негедир башка адамдарды көрсөтүп, жаштар топтолуп жатат. 3-4 депутаттын өзгөчө бир жаш депутаттын аралашып жатканы көрүнүп турат. Тигиже бул деген сүйлөшүү тандоо карталары жөн түшкөн жок. Эл менен сүйлөшүш
керек. 2020-жылдын ичи чыр карталардын түшкөнү жакшы эмес, окуялардын улаандысын көрүп жатам. Өзгөчө бийликке сактык керек. Эки күчтүү таасирдүү саясатчы катуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Шайлоодо бул сапар акча менен утуп алам дегенге Кудайым эч жол бербейт. Негизи оюн 3 деген гана сандын ортосунда болот. Дагы айтам, эл менен сүйлөшүш керек. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан кетет деген шыгыштар башталды. Өкмөт башчынын тагдыры кандай болот? Ишин көрсөтөм деп болгон аракетин баштап, эми кыбырай баштады окшойт. Топторго акча берип жаткан карта көрүндү. Креслосу бош болуп турат. Ордун жакшыраак адам басканын көрсөттү. Алдыда эл менен иштеше турган иш турат. Коомчулукта Өмүрбек Текебаев менен Адахан Мадумаров биригет деген сөздөр жүрүп жатат. Ушул эки саясатчыга төлгө салсаңыз, Өмүрбек Текебаев оголу ден соолугун каратышы керек. Өтө нервтенип, кыжаалат болуп, чырмалып да турат. Этият болсун. Адахан Мадумаровдун чөйчөктөрү бош эле көрүнүп жатат. Бут тоскондор өтө көп. Элдин кайчылаштарынын назары түшүп турат. Экөөнүн кол кармашып кеткен жолу түшкөн жок. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начар деп айтып жатышат. Атамбаевга эмне аяндар болуп жатат? Ооруканага чыгат окшойт. Ак халатчандарды көрдүм. Алмамбет Шыкмаматовго кандай карта түштү? Таасирдүү топтордун ортосуна сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат. Бир партиянын башынан көрүндү. Бир-эки нерсеге кол коюп келишкен аян түштү. Бул саясатчынын да айланасында көп топтолуп өзгөрүүлөр болот. Аурасын тазалатыш керек. Бакыт Төрөбаевда кандай шанс бар? Аракети күч, картадан партияны көрбөй жатам. Алтынбек Сулайманов боюнча эмне демекчисиз? Азу көрсөткөн душмандардын ортосунда турат. Терешүү көрүндү. Айланасына сак этият болсун. Маектешкен Аружан Бөлөкбаева, Булак Назар Ньюс, KG.